Siz komentarı vermey deputatın sorusundan cevap verseniz. Komentarı vermey cevap verseniz deyim siz. Siz aytып atпайсыз, bir yerde emне кылып отурасыз, барып иштесек болот деп. Siz ошо буга чейин иштеген эмеңе, ошо иштеген ишиңизге жооп берип атасыз азыр бuyакта. Эмне кылган ишиңизди? Кийинки сөз Токтомамбетов Аманкул Жапарбековичке берилет. Рахмат. Улук Асамидинович, биз бүгүн суу жөнүндө маселе бышып калганда карап атабыз. Бул бүгүнкү эле эмес, бул жыл сайын кайталана турган маселе. Эми жакында мындан да чоң маселе келатат. Ковид күчөгөндө карайлы бул ковидти. Мен сизге айтып коеюн деген нерсем, вот жакында туристтик сезон болот. Элдин баары, туристтердин баары тең чет мамлекеттен бүт баары Чолпон Атага келет. Өткөндө саламаттык сактоо министриңиз обещать эткен Чолпон Атадагы алтын балалык. Ошону Минздравга өткөрүп алганга. Ага акчанын да акылдын да кереги жок. Сизге тиешелүү немеден государстводон өткөрүп берип, сезонго даярдатыңыз. Жооп берип коюңузчу. Урматтуу Аманкул Жапарбекович, биринчиден сизди депутат болушуңуз менен куттуктаймын. Экинчиден туура көтөрүп атасыз. Ковид бүгүнкү күндө бул суудан дагы азыр бешбетер болуп кирип келатат. Бүгүнкү күндө көрдүңүз, показательдер былтыркы июлга жакындап келатат, чынын айтканда. Бул боюнча биз атайын штаб түзүлгөн, вице-премьер Жылдыз Кемелина министрлер кабинетинин орун басары штабты жетектейт. Мен жакында бул боюнча да атайын тапшырмаларды бердим. Эң биринчиси дары-дармектердин запастары, врачтарга жана средства индивидуальной защиты сиздерди даярдоо, андан сырткары больницалардагы бош орундарды контролдоо. Анткени бүгүнкү күндө эгерде былтыркыдай акыбалга кирип калбаш үчүн ошолордун алдын алуу боюнча азыр чаралар көрүп атат. Андан сырткары вакцинация боюнча да бүгүнкү күндө жумуш көңүлгө сыярлык эмес. 100 миңдин төгөрөгү аз. Мына бүгүнкү күндө азыр Спутник V 80 миң келди. Кытайдан азыр 150 миң доза келет. Андан сырткары AstraZeneca келет. Биз айтып атабыз, ушул күз кыш айларына чейин 50 жаштан 60 жаштан ашкан бизде бүгүнкү күндө эсептегенде жалпы жонунан ушул ала турган жарандар 3 миллиондон ашык. 3 миллиондон ашык. Ошонун бир 70%-ын алдыртышыбыз керек. Бүгүнкү күндө кайтыш болуп аткандарды мына көрүп атасыздар, летальный исход 8-9га чыгып атат. Ошолордун дээрлик бардыгы вакцина албагандар, андан сырткары бир аз жашы ошо башка оорулары барлар дагы да. Сиз өтө туура көтөрүп атасыз. Бул Кудай сактыктай бетин ары кылсын, андайга барбайлык, бирок ошого биз даяр турушубуз керек. Чаралар көрүлүп атат. Запастарды даярдоо, дары-дармек, кайра айтып атам, ушу СИЗ и больницалар боюнча. Сизден сурап атам, алтын балалыкты Минздравга. Алтын балалык боюнча айтып коеюн. Менин маалыматым боюнча бул Кыргыз жана медицина академиясына карайт. Менин маалыматым боюнча, эгерде адашпасам. Государстводон. Эгерде государствого караса, биз аны мыйзам чегинде чечип беребиз. Министр да баягы ушул боюнча маселе көтөрүп аткан. Бул көп деле чоң маселе болбойт. Качан чечип бересиз? Мөөнөтүн айтып коюңузчу. Мага министр кайрылган жок, кайрылса аны чечип беребиз. Бул эми министрлик өзү дагы алдыга жылдырыш керек да, бардык эле маселени мага таштап койгон. Ушул жерден убада берип кеткен, ал кишинен Путинге убада берсе мен азыр барып эле чакырам, убадасын аткарбаса анда чара көрөбүз. Экинчи маселе, сиз өткөндө Жумгалга барганда Шатман Садакасов мектебин 90% бүтүп калган, сентябрга чейин бүтүрүп берем деп убада бердиңиз эле, убадаңыз протоколго да түшпөй калыптыр, протоколуңузга. Аткарасызбы сентябрга чейин? 90% бүткөн мектептер, Кудай буйруса, сентябрь. Жок, мен именно Башкуган айылындагы Шатман Садакасов мектеби жөнүндө айтып атам. Мен азыр так эстей албай атам, урматтуу депутат мырза, эгерде 90% болгон мектептерди биз бир эле Жумгалда эмес, башкаларды тапшырганга сөз бергенбиз. Сиз ошол жерден Жумгалдан 3 мектепке сөз бергенсиз.
Жумгалда мен 3 мектепке сөз берген эмесмин, карап көрөбүз дегенмин. Мына урматтуу вице спикер да ошол жерде болчу. Мен сизди ал жерде азыр эстей албай атам. Бирок ошо колдон келишинче чечип беребиз. Протоколуңузга эмнеге түшпөй калды, ошону сурап коеюнчу. Протоколго түшпөсө түшүрөбүз, Кудай буйруса. Эми буйруса Аскар мырза экөөңүздөр иштейсиздер. Ишиңиздерге неме каалайм, тарыхта калам деп атасыз. Тарыхта калгандан биринчи одага так туруп, ушул мен айткан эки нерсени аткарсаңыз, Рахмат. Урматтуу Улукбек Асамидинович. Мен. Сиз барганда, айерде мен да бар болчумун. Сиз айткансыз. Эки мектепти өзүң айткансыз, бир мектепти мен суранга макул дегенсиз. Ошо экини мына протоколго киргизген жоксуз, ошо бойдон. Мен өткөндө сурангам, протоколго, ошо протоколчу балдар айтыптыр го, пока кое тургула депчи. Эми өзүңүз барып, ошо жерге айткандан кийин, обещать эткенден кийин ошо эрекини кылып бериш керек болчу. Мен эгерде обещать эткен болсом чечип берем. Мен тактайын азыр, эстей албай атам. Мен 3 мектепти Жумгалда обещать эткен эмесмин, биринчиден. Экинчиден, протоколго кирбесе, анда мен обещать эткен эмесмин да. Мен сизге айтып коеюнчу, мындай болгон. Бирөөсү 75% бүткөн мектеп болчу. Аны өзүңүз киргизебиз дегенсиңер, эки мектеп болгон, эки мектеп. Бирөөсү болсо, алар эки мектептин экинчи этажына чейин көтөрүп, крышалары эле жабыла элек болчу. Мен ошолорду суранганбыз, ошонун крышаларын жаап бер деп. Жардам беребиз, урматтуу. Биз эми баягы көп жерге барып, мен Кыргызстандын баардык жерин кыдырып билбей калдым дегенде, андай деле көрө элекпиз. Барсаңыз бир 2 жерге эле бардыңыз болуш керек. Жок, эми көп эле жерге бардык эми. 40 райондо ансыз деле кап вложенияга кирген 75%дан ашкандар. Андан сырткары барган жерлерде эми колдон келишинче аракет кылып атабыз. Эгерде мен ошол жерде обещать этсем, анда чечип берем, конечно. Анан экинчи маселе. Сиз тиги Чүй областынын губернаторуна айтпаңыз, ар бир депутаттын суроо бергенде комментарий бербесин экинчи. Анан кийин ишо ал эмес Чүй областында канча айыл өкмөтүн билбейт дагы, анан бери келип алып комментарий берип отурат ушул жерде. Чара көрүңүз мындай. Губернатор биринчи жолу келип атат. Өзүнүн областынын ошо канча айыл өкмөт бар экенин билбейт. Мына ушундай кишилерди жумушка алып отурасыңар анан. Эске алабыз, урматтуу Нурбек Омурбек, эске алабыз. Рахмат. Экинчи микрофон.